башында бул нерсени баштап атканда биз жеке бизнес катары же болбосо акча табуу катары же болбосо элдерге жайылтабыз деген деле ой болгон эмес. Ошол эжеден үйрөнүп чыгарып атканда үй бүлөм үчүн гана өстүрүп баштаганмын. Анан жолдошумдун сунушу менен бизден бир аз артат, мунун баарын сен ичип түгөтө албайсың, башкаларга да сунуштап көрөлү деп ТикТокко чыгара калып эле анан аябай талап көп болуп кетип, бизде сок жок, элдер бир ай 2 айлап утуп калган учурлар болду. Анан макул деп бул нерсени кеңейтели деп, анда башкаларга да жеткирели деп, кеңейтели деп баштаганыбызда эле эсептеп келсек, биздин андай каражатыбыз жок болчу. Дагы жакшы ошол жакындарыбыздын колдоосу менен, жакындарыбыздын ишеничи менен бул нерсени баштап кеттик да. Будайдын негизи баасы өтө эле арзан, 45-60 ашып кетсе 100 сомго аласың 1 килограмм будайды. Бирок ошол нерсени өстүрүүдө өтө көп каражат керек болду. Мисалы мына артымда көрүп турган стеллаждардын ар бири эле 15 миң, 16 миңден турат. Могу ар бир поднос бирөөсү 130-150 сомдон турганда эле 300 миңге жакын акча ушул подносторго эле кетип калган. Ушунча чөп өсүп турса дагы бул жерде аз эле өлчөмдө сок чыгат да. Анан будайлар бат эле өсүп чыкпайт, 12-15 күндө өсүп чыгат да. Жеке бизнесибиз өзүн өзү багып атат, чоңоюп атат. Кудайга шүгүр.